Биз өлөлүбү, эмне? Чоң казатчылар президентке кайрылуусу менен Ак үйгө барышты. Чоң казат кыймылынын лидерлери президентке кат жолдошту. Бүгүн 9-июнда 4 лидер — Канат Хасанов, Максат Мамытканов, Сыймык Жапыкеев жана Касымбеков Ак үйгө барып, президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугуу ниетин билдирип, администрацияга расмий кат менен кайрылышты. Кыймылдын лидерлеринин айтымында, укук коргоо органдары аларга жана жакындарына карата негизсиз текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат. Биз коррупциянын бетин ачып берип жатсак, күч органдары бизге кысым көргөзүп жатат. Биз тууралуу сизге туура эмес маалыматтарды жеткирип жатат. Расмий жолугуп сүйлөшүүнү каалайбыз деп айтылат алардын кайрылуусунда. Генерал Курсан Асанов билдирүү таратты. Ош окуясына быйыл туура 10 жыл толду. Кандуу кагылыш маалында Ошто комендант болуп иштеген, от күйгөн жерде өзү аралашып жүрүп, окуяны жон териси менен көрүп сезген Курсан Асанов азыркыдай тынчтыктын, бейпилдиктин баа баркы тууралуу өз оюн билдирди. Асановдун билдирүүсүндө мындай деп айтылат: 2010 жылдагы июнь окуясы тарыхыбызда тилекке каршы кара так менен жазылып калды. Ошол кезде бир топ чагымчылдардын жана 3 күчтөрдүн айынан канчалаган бейгүнөө адамдардын жана кызматкерлердин каны төгүлдү. Канчалаган энелердин ата-энесинен ажыраган жаш балдардын, күйөөсүнөн ажыраган жесирлердин жана сакалын ак буак баскан аталардын көз жашы бүгүнкү күнгө чейин менин көз алдымдан кетпейт. 2010 жылы июнь айында мен ушундай сезимди адамдардын көзүнөн көрүп, жүрөгүнөн тойдум. Анда алар үрөй учурган коркунучтан айласы кетип, аргасы түгөнүп, каңырыгы түтөп турган. Июндун алысык күндөрүндө бардык жактар өрттөнүп, кара түтүнгө курчалып, өлүмдүн жыты каптап, кайсы үйгө барбайын кооптонуу, ишенбөөчүлүк, бакырыкый өкүм сүрүп турган учур эле. Мындай учурда аларды эртеңки белгисиздиктин коркунучунан сактап кала турган ишеним жана үмүт керек болчу. Дал ушундай абалдагы адамдарды куткарууга, аларга жакшы жашоо болоруна ишеним берүүгө, абалды тез арада жөнгө салууга комендант катары болгон мүмкүнчүлүгүм менен иштедим. Кыргызстандын бүтүндүгүн, биримдигин, туруктуулугун сактап калуу бул эң негизги максат жана милдет болгон. Бийлик айрыкча аксакалдар, элибиздин чыгаан уул-кыздары ал кырдаалдын запкыларын басууга, тынчтык менен бейпилдикти орнотууга астейдил аракеттерди жасашты. Үрөй учурган кырдаалды турукташтырууга менин да катышыштым жана салымым бар экендигине кубанам. Мен ошол учурдагы Ош шаарынын коменданты катары кесиптештериме, ошол учурда жардамга келген күч түзүмдөрүнө, ардагерлерге жана кыйын учурда карапайым эл арасынан чыккан мекенчил уул-кыздарга тынчтыкты, туруктуулукту орнотууга мага жакындан жардам бергендери үчүн терең ыраазычылык билдирип таазим этем. Алардын эмгектери жана эрдиктери эч качан унутулбайт. Ал кыйын күндөр өттү. Кудайга шүгүр, азыр жергебизде тынчтык, туруктуулук орноп, элибиздин биримдиги артты, ынтымагы бекемделди, асманыбыз кайрадан ачылды. Бүгүн ал апаттуу окуядан бери 10 жыл өттү. Кылым карыткан кыргыз элибиз жана жергебизде жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү тынчтык, бейпел жашоо канчалык кымбат экенин жон териси менен сезип, эч качан эми мындай каргашага жол бербешине терең ишенем. Кыргызстаныма тынчтык, туруктуулук, ынтымак, бейпил жашоо жана өнүгүп өсүүнү каалайм. Урматым менен Курсан Асанов. Жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Батырбеков бүгүн депутаттык мандатын тапшырып жатканы белгилүү болду. Себебин сураганыбызда төмөндөгүчө түшүндүрдү. Алдыда шайлоо. Мыйзамга ылайык жакында БШК 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун мөөнөтүн белгилейт. Демек күзгү саясий жарышка камынууда убакыт кыска. Ошондон улам мен Кыргызстан партиясын шайлоого даярдоо иштерине убактымда көбүрөөк жумшаганды туура көрдүм. Депутаттык мандатымды фракция лидерлигин ыктыярым менен тапшырып берем. Фракция менин жетекчилигим алдында жаман иштеген жок. Биз бир топ маанилүү маселелерди карап, чечимдерди чыгардык. Өкмөттөгү биздин квота менен барган тармактын башчылары мыкты көрсөткүчтөр менен иштеп жатышат. Мисалы, энергетика жаатында оптимизация жүрүп, бир канча долбоорлор ишке ашырылып, чыгымдар кыскарып, эгемен тарыхыбызда энергия компаниялар киреше менен жылды жыйынтыкташты. Биз буйруса кийинки шайлоодо азыркыдан да күчтүү команда, антикризистик менеджерлер менен алдыга чыгып, убадалардын өтөөсүнө чыгабыз. Ал үчүн парламенттин көпчүлүгүн ээлешибиз керек. Менин эрте кетүү себебим дал ушул үчүн. Башкысы биздин фракциянын депутаттары мандаттан баш тартууну трагедия катары кабыл албайбыз. Ар бир кийинки талапкер иште өзүн көрсөтүшү керек. Мандат ала турган талапкер Бейшеналы Нурдинов теңир тоолуктарга кадыры, эмгеги менен таанымал. Мандатсыз депутат деген эл берген аты бар. Мыкты ишкер, спортчу агалардан ишине ийгилик каалайм, деди Батырбеков.
Бишкектин 1-Май райондук соту 9-июнда Улуттук тарых музейин оңдоо жана Чолпонадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча айыпталып жаткан экс-премьер-министр Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыратты. Өкүмдү ишти караган судья Марат Сыдыков окуду. Ага ылайык Сапар Исаков кылмыш кодексинин 319-беренеси менен күнөөлүү деп табылды. Исаков бул иштерден мамлекетке келтирилген 247 миллион 650 миң 281 сомду да төлөп бериши керек. Соттун чечими менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрүү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карыпбаева 320-берененин негизинде күнөөлүү деп табылып, 260 миң сом айыппул салынды. Сапар Исаковдун Мира Карыбаеванын адвокаттары 1-Май райондук соту 9-июнда чыгарган өкүмгө каршы Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жазышаарын билдиришти. Жердин копиясы табылды. Окумуштуулар ал планетада жашоо болушу мүмкүн дешүүдө. Азыркы учурда бул планета биздин жер шарына өтө окшош. Макс Планк коомунун күн системасын иликтөөчү институтунун адистери өз сайтында күн тибиндеги жылдыздын системасында жайгашкан жер планетасына окшош планетаны табышканынын кыскача отчетун жарыялашкан. Бул туурасында Погода Mail.ru 8-июнда жазып чыкты. Окумуштуулардын айтымына караганда, Кеплер 160 жылдызы жана анын Колк 45604 планетасы азыркы учурда күн менен жердин өтө жакын копиясын элестетишет. Күнгө окшоп жылдыздын тегерегинде айланган жерге окшош планета биздин күн системасынан 3000 жарык жылына барабар аралыкта жайгашкан. Астрономдор эч жактан бери эле Кеплер 160 жылдызы менен анын 2 Кеплер 16-0b жана Кеплер 160 планетасына байкоо жүргүзүп келе жатышат. Бирок жакында окумуштуулар дагы бир көзгө көрүнбөгөн планета болушу мүмкүн деп божомолго келишти. Кеплер телескопунун архивдик материалдарынын негизинде алар мурда белгисиз болгон. Анын радиусу жердин 1,9 радиусуна барабар да өз жылдызынын 378 күндүн ичинде тегеренип чыгат. Мындан сырткары бул планета жашоонун жашааны бар зонада айланат. Демек өмүр сүрүүгө боло турган жай болушу мүмкүн экенин жазып чыгышты. Жылдыз Жолдошова. Терс көрүнүш менен коомго таанылган саясатчылар биригишсе, алар ийгиликке жетишпейт. Назар Ньюс маалымат агенттиги экс-депутат Жылдыз Жолдошова менен альянс түзүп биригүүгө кадам таштагандар боюнча сүйлөшкөн. Жылдыз эже, Өмүрбек Текебаев, Темир Сарыев, Рыскелдин Момбеков, Жанар Акаев жана бир канча жаш саясатчылардан турган топ бириккенин, шайлоого Атамекен партиясынын желегинин алдында бараарын жарыялашты. Маегибизди биригүү ийгиликке жол ачабы деген суроодон баштасак. Партиялык тизме менен шайлоого катышууда биригүү кадимки эле көрүнүш, бирок кайсы партиялар, кайсы саясатчылар биригүүгө барат ге ошондо. Быйылкы күздө өтө турган шайлоо кандай өтөт, алдын ала айтуу кыйын. Анткени коронавирус эпидемиясы күзүндө кандай жагдай түзөрү белгисиз. Ал эми сиз айткан саясатчылардын биригүүсү майнап чыгара алабы, шайлоого дейли түзгөн альянсты сактап кала алышабы, аны убакыт көрсөтөт. Быйылкы шайлоодо баарына оор болот, анткени элибиз көп нерсеге саресеп салып түшүнүп калышты. Шайлоо алдындагы биригүүлөр түзүлгөн саясий альянстардын негизги максаты элдин башын айлантып добуш алуубу? Элди алдай алышпайт, бирок айрым партиялар шайлоочулардын добушун сатып алышат. Саясаттагы биригүүлөр түзүлгөн альянстар ар дайым утуш гана алып келеби же тескерисинче утулуп да койгон учурлары болобу? Саясатта кимдер менен биригесиң деген маселеде мааниге ээ. Айтайын дегеним, таза эл үчүн кызмат кылган инсандар бириксе, шайлоо адилеттүү өтсө ийгиликке жетишсе болот. Ал эми элдин ырыскысына кол салгандар, убадасын берип аткарбагандар, коррупцияга малынгандар, мародёрлукка аралашкандар, банктарды тоноого катышкандар, трайбалисттик көз караштан алыс боло албагандар, терс көрүнүш менен коомго таанылган саясатчылар биригишсе, алардын ийгиликке жетпеши талашсыз. Кыргыз саясатындагы биригүү ынтымактуулуктун үлгүсүбү же бийликке таасир этүүнүн аргасыбы? Биригүү өзү алдыда койгон максатка жетүүнүн аракети. Ар бир биригүү ынтымактын белгиси эмес, бирок күчтүү инсандар бириксе, артында шайлоочулар бар болуп, алар сөзсүз таасирдүү күчкө айланат. Тилек Токтогазиев. Мен согушка аттандым, чириген системаны сындырам. Мен бүгүн чоң саясатка биринчи кадамдарды таштадым. Эң чоң бир оппозициялык блокту түздүк. Эмне үчүн мен бул биригүүгө бардым деп билдирди 5-июнда Атамекен. Жаңы Дем оппозициялык блогуна кошулган жаш күнөз канатчы бизнесмен Тилек Токтогазиев.
Анын эң негизги себептерин айта кетсем, биринчиден мен акыркы 4-5 жылдан бери күнөс канаатчылардын жетекчиси катары контрабанда маселесин көтөрүп келе жатам. Жогорку кеңешке, өкмөткө, президентке да айтып жаттык, бирок эч нерсе өзгөргөн жок. Контрабанданы токтотмоюнча айыл чарбабыз эч качан өнүкпөйт. Экинчиден мен акыркы жылдарда эң жакын адамдарымды жоготуп жүрөм. Жакында эле атамды жоготтум. Сопсонун турган атам ушул медицина катуу кризиске киргени жана толтура каталары болгону үчүн атамды жоготуп алдым. Ага чейин мен 2 байкем, бир эжемден да жоготуп алдым. Жакын болгон бир байкем бандиттер менен согушуп жатып жоготконбуз. Бул мен үчүн эң акыркы тамчы болду. Биз Кыргызстандагы азыркы системаны талкаламайынча өзүбүздүн эң жакын кишилерибизди жоготуп таштайбыз. Мындай абалда бизде эки эле жол бар. Же бир жакка башка өлкөлөргө кетиш керек, же биякта калып бул жерлер үчүн согушушубуз керек. Мен ушул экинчи жолду тандадым. Бирок бул жакта биригүү менен биз көпчүлүктү ала албайт экенбиз. Эң негизгиси биз бир күчтүү оппозициялык блокту түзүп, жогорку кеңештеги көпчүлүктү алалы. Эгерде азчылык болуп калсак, анда биз реформаларды кыла албай калабыз. Биз лидерликти алалы. Улуу муундагы саясатчылардын доору өттү. Жаштар биригели, профессионалдар биригип реформа жасайлы. 1847-жылы менин 6-атам Кашкар деген баатыр болгон. Ал кезде кыргыздардын ичинен бөлүп жарып, геноцид кылып жатканда менин чоң атамдар кыргыздардын башын бириктирип, өзүнөн 3 эсе көп душмандарын жеңип чыккан. Мен сезип турам, ошол аталарымдын рухтары жанымда жүрүп, мени колдоп жатышат. Ошондуктан мен өз жеримде калып, мекенибизди сактап калып, балдарыбызга өткөрүп берели, деди Тилек Токтогазиев. Блогер Сыдыманов: тилди тыя жүрүш керек экен. Кече 8-июнда Бишкектин Октябрь райондук сотунда блогердин иши боюнча соттук отурум уланды. Жараянга келген блогер өзүнө тагылып жаткан айып боюнча комментарий берди. Сыдыманов кылган ишинен сабак алганын айтат. Бул иштен кийин кантип сабак албай койгонго болот? Анткени адамдын башына түйшүк түшкөндөн кийин акылдуу болуп калат эмеспи? Бардык беренелерди карап чыктым. Элдин алдында абайлап сүйлөө туура болчудай. Азыр дагы туура эмес сүйлөп алгандан коркуп жатам. Андыктан тилди тыя жүрүш керек экен, деди Сыдыманов. Эске салсак, блогерге карата Жазык кодексинин 313-беренеси аймактар, улуттар аралык же диний, этникалык жана расалык кастыкты козутуу боюнча сотко чейинки өндүрүш ачылган. Аны аймак аралык кастыкты козутууга шектүү деп 19 февралда убактылуу кармоочу жайга камашкан. Бирок көп өтпөй үй камагына бошотулган.